Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда Кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 21 июнь 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге жери 6 соток болгон, жаңы салынган, өтө мыкты деңгээлдеги сатылуучу ушул үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Бул үй менимче көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Керек болсо түшүңүздөргө кирсе керек. Өтө сонун үй экен туугандар. Кызыл китеби бар, документи так, келип эле жашай турган бардык шарттары бар сонун үйлөрдүн бири. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Баасы жана эсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Үй мына акчага сатылат, же болбосо квартирага, жерге, машинага алмашуу жолдору дагы бар экен. Же болбосо мына акчага сатып алсаңыздар болот. Жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн, анан келип үй жөнүндө шашылбай кеңири маалымат берейин. Туугандар, лайктан басыңыздар. Сонун үй экен. Баарыбызга ушундай сонун жакшы үйлөр насип эткөн болсун. Андыктан лайктан басып коюңуздар. Дос, тааныш, тууган, урок, группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Мен турган жер туугандар бул 30 адырдын центри. Барыңыздар билесиздер. Биринчи светофору. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, 30 адырдын центринде мына бул биринчи светофорду көрө аласыздар. Караңыздар. Ушул светофордон сиздер оңго, мен тарапка бурулуп, 300 метр жүрүп барсаңыздар, оң тарапта мечит бар. Мечиттин жанындагы көчөдө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Туугандар, варатаны ачып, үйдүн ичине кирип келе бересиздер. Директордун менимче түшүндүңүздөр. Бул жак болсо кичинекей эшиги, бул жакта болсо чоң эшиги туугандар. Варатаны ачып, бул жакка 2 машинаны жөн эле коюп коесуздар. 2 машина батат. Туугандар, үйдүн жери 6 соток. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, суу, свет, септик, кудук бардыгы бар экен. Анан үйдүн ичинде бардык шарттар каралган. Өтө сонун ремонт болгон, домдогудай условияларды кылып койгон. Мындай жатканда келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири, менимче түшүндүңүздөр. Анан туугандар, бул үйдү кантип жылытам дей турган болсоңуздар, үйдүн ичинде бардык бөлмөлөргө паровой отоплениянын батарейкалары орнотулган, топкасы дагы бар. Үй жылытыш боюнча маселе жаралбайт туугандар. Так. Мына жакта 2 септик, анан мына көрүп атасыздарбы, бүт бардыгына газон эгилген. Азыр эми Кудай буйруса бир жуманын ичинде секин өсүп баштайт деп эси мага маалымат берди. Үйдүн төрт тарабы ограждение болгон. Сырткы фасадтарын көрүп атасыздар, забордукуна дагы, үйгө дагы сырткы фасадына сөз жок. Так, азыр бул жакта ошо 5 бөлмөлүү үйү, узун турасы 12,5 га 12,5. Өтө сонун үй экен. Түшүңүздөргө кирет Кудай буйруса. Мына жагы брусчатка, лестница менен түшүп келесиздер, мындай кылып. Кудай буйруса мына газондорду да ээп койгон. Бир жумада өсүп калса, үй кыйла көркүнө келет туугандар. Үйдө эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы калат. Мына сырткы тапчанан караңыздар, бардыгын даярдап койгон. Мына освещенияларды караңыздар. Охо. Өтө сонун үй экен. Бул жакта запасной кудугу дагы бар. Бул жак болсо очок самордун местасы. Мына жак болсо склад, нар жагы сыртка жаткан туугандар. Кыскасы өтө сонун. Өтө сонун. Мага лично жакты. Мындай бир айыл жергесинде ушундай үй салып жашаш деле өзүнчө бир чоң мээнет. Андыктан ошондой эске алыңыздар. Жүрүңүздөр. Так. Бул ошондой ушундай бир терраса сыяктуу. Ушул жака стол, стулдарды коюп койсоңуздар болот, Мына үйдө тараптар освещение болгон, бардыгы жакшы. Ушул жерден үйдүн алды, короосу бардыгы көрүнүп турат. Жакшы. Бронированный эшик орнотулган, ачып кирип келе бересиздер. 5 бөлмөлүү. Суу бар, свет бар, кудук, септик бардыгын жасап койгон. Бул ошондой киргенде биринчи бөлмөсү, мындай бир холл катары эсептелинет. Караңыздар, биринчи эси болуп жашайсыздар. Бардык бөлмөдө вытяжка бар, радиатор орнотулган, айнек терезелер пластик. Мен азыр кабыл этпесеңиздер, оң тараптан баштай берейин. Оң тараптан баштаган жакшы. Эшиктерди көрүңүздөрбү? Эшиктер өзү эле чостойт. Так, бул ошондо биринчи бөлмөсү. Карап көрөсүздөр, бирөөсүн детский, бирөөсүн взрослый спальня. Эми санузелге кезек келди. Так, туугандар, азыр ушул санузелдин бир-эки иштери бүтпөй калыптыр. Ала турган болсоңуздар, 1-2 күн ичинде бүт бардыгын бүт көрүп берет экен. Мына жака стиралка орнотулат, билесиздер. Мына жака шторкаларды коюп, душтун жанагы өзүнүн керектүү нерселери бар го. Аристогон бүт бардыгын кыскасы бүт көрүп, раковиналарды орнотуп, бардыгын даярдап берет экен, алып келип койгон. Эми бул реклама эртең чыгат, сиздер келгенге чейин уже бүт бардыгын даярдап коет. Душ даяр деп элестете бериңиздер. Так, бул жагы экинчи бөлмөсү, родительский спальня. Вытяжкалар бар, радиаторлар. Көргөзүп жашына маалымат берейин сиздерге. Так. Бул жака жүрүп келсеңиздер, экинчи, жок, үчүнчү бөлмө. Караңыздар, радиаторлар орнотулган. Эми көп үйдө бар радиатор жок болуп, мындай кантип жылдам деп ойлонуп калат да адамдарча. Ошол себептен жакшылап сиздерге атайын көргөзүп берип атам. Лайктан басыңыздар. Сонун экен. Ушундай үйгө лайк баспасаңыз, кайсы үйгө лайк басасыз? Лайктан басыңыздар. Дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Ушундай
бардығыбызға ушундай үйлөр насип эткен болсун. Бул жагы эшикти ачсаңыздар кухня. Фартук деп коет буну. Даярдап коюптур. Канализациянын суу турбалары даяр. Бул жакта эшиги даяр. Отдельно ушундай бир кухняга дагы эшик жасалган. Анан топкасы гана деп уже секин ойлонуп койсоңуздар, а? Мына туугандар. Электрический топка экен. Сайып бурап койсоңуздар эле ысый берет. Электрический топка. Калсаңыздар беркиндей көмүр жага турган топка болуп койсоңуздар болот, эми карап көрөсүздөр. Болду окшойт менимче. Бардыгын эле көргөздүмбү? Бул жагы болсо прихожка. Жакшы да ушул жери дагы. Бут кийим чечип, тизип, кийимди илип, каалаган бөлмөңүздөргө шашылбай кирип бара бересиздер. Көрдүңүздөрбү? Өтө мыкты деңгээлде болгон. Освещенияларды караңыздар. Жакшы. Көз тийбесин. Сонун экен. Айыл жергесинде мындай үй реклама кылыш мындай башкача болот экен. Эми Актелек же бир шаардын престижный району болгон болсо мындай көнүп каласың да. Айыл жергесинде мындай сонун үй реклама кылыш да өзүнчө бир сонун. Так, бул жакта кудугу 3 септик бар экен. Мына жакта 3-чү септиги. Түшүндүңүздөр, а туугандар? Так. Кандай кылайлы, мына жака деле өтүп, тааныштырып коерейин, а? Үйдүн боковой тараптарында 1 метр место калтырылган, забор менен тосулган. Мына караңыздар, суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган, бардыгы жакшы. Так, бул жак сыртка жаткан, соруп кийин тазалатып койсоңуздар деле болот, сордуртупчу. Жана толуп калат болбосо. Так, бул жак склад ичи чоң экен, көргөзбөй эле коеюн. Мындай жакшынакай жерлерин көргөзүш керек да. Бул жак очок, самор бардыгы бар. Той топтор өткөрө бересиздер. Так, болду окшойт менимче. Караңыздар. Сонун. Эми туугандар, баасы канча дей турган болсоңуздар, $130,000 анан кеми бар. Сүйлөшүү жолдору болот. Келишебиз баасын дейт. Квартирага, жерге, машинага дагы алмашуу жолдору бар. Бир квартира, бир машина берсеңиздер деле, мына үйдү алып койсоңуздар болот, мисалы. Бир квартира менен бир машинанын акчасына. Барыңыздарга ийгилик колдонуп жүрбаңыздар. Эсин номери жазылган. Бул жагы өзүңүздөрдөн.